Эртеби кечпи Тынчтык Шайназаров ыңгайсыз суроолорго үн катышы керек. Өткөн парламенттик шайлоодо БШКнын төрагасы Тынчтык Шайназаров кыйла ызычуунун коштоосунда калып, аламан күрөштү араңдан зорго жыйынтыктаган эсибизде. Коомчулукка терс каарман катары көрүнүп, сын пикирлерди жаратканы, азыркыга чейин нааразычылыктар айтылып келгени бекеринен эместер. Мындай кадр кантип президенттик шайлоону өткөрөт, моралдык жагынан кесепети тийбейби? Эске салсак, буга чейин ЖМКлар жазгандай, Тынчтык Шайназаров убагында баңгизат менен кармалган беле. Бул боюнча Жылдыз Жолдошова баштаган саясатчылар, журналисттер айтып келишти го. Унчукпаган үйдөй балээден кутулуптур демекчи Тынчтык Шайназаров өзү эмнеге үн катпайт? Эртеби кечпи ыңгайсыз соолдорго жооп бериши керек да. Булак Арыба Кейже. Жеңишбек Токторбаевдин тайраңдап жүргөнү бийликке урулган сокку болууда. Канча күндөн бери Жеңишбек Токторбаевдин мыйзамсыз башаламан жасаган иштери ачыкталууда. Акылга сыйбаган жоруктары кашкайып батса да, эмнеге жоопкерчиликке тартылбай келет? Кечээ президент дагы анын туура эмес жумуштарына көзү жетип өкүнгөнүн билдирди. А эмне үчүн экс-мэр мыйзам алдында жооп бербей келүүдө? Ооба, жалпы элибиз таң калып атат. Жеңишбек Токторбаев кылгылыкты кылып коюп тайраңдап жүргөнү бийликке урулган сокку болууда. Бул дүйнөдөгү жазасын убагында алыш керек да, туурабы? Булак Арыба Кейже. Акниет Кеңешов эл баатырынын атын оозуңар калуудан мурда Камчыбек Ташиев кылган эмгектин 100дөн 1 жасап көргүлө. Подкасттарга, жеке телеканалдарга чыгып алып, мурда кызматта жүргөндө үн катпаган айрым экс-депутаттар менен активисттер бүгүн саясат талкуулап бир адамды каралоо менен алек. Деги эле генерал менен кошо жүрүп абалды билишкендей терс бааларын берип жатышкан. Өздөрүн бир укмуш профессионал себепчи сезген эркулдардын өткөн окуяларды сүйлөгөндөрдү оозду ачырат. Элди манипуляциялап, сот мекемелеринин иштерин өздөрүнө ыйгарып алышкандар эртең мыйзам алдында, эл журт алдында жооп берип каларын унутушпаса, өздөрүнө эле жакшы болмок. Поезд кеткен, канча сүйлөсөңөр да элди адаштырабыз деген ой жаңылыштык. Кыргыз эли кимдин ким экенин жакшы билет. Жасалма маалымат менен аны өзгөртүү мүмкүн эмес. Коомчулукту адаштырууга болгон аракеттер колдоо таппай турганын өзүңөр да көрүп жатасыздар. Эл ар дайым чындыкты сүйлөйт, элдин эс тутуму күчтүү, баа берүүсү так. Кимдин эмгеги бар, кимдин сөзү бош, баары өз орду менен аныкталат. Каралоо менен эмес, далил менен сүйлөгөндү үйрөнгүлө. Жоопкерчиликти сезип, коом алдында так позиция менен чыгуу — бул чыныгы саясий маданият. Курманбек Бакиевдин иниси Ахмат Бакиевдин сөөгү Жалал Абадка коюлары айтылды. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин иниси Ахмат Бакиев көз жумду. Анын тажыясы 14 апрелде Манас шаарынын Салы Бакиев көчөсүндөгү үйүндө төр айтылды. Маалыматтарда ал акыркы жылдары Өзбекстандын Ханават шаарында жашап жаткан жана жүрөк оорудан каза болду. 66 жаштагы Ахмат Бакиев бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы. Ал кезинде атасынын атындагы Сали ата жоопкерчилиги чектелген коомду жетектеген. Ахмат Бакиевге бир катар кылмыш иши козголуп, сот тарабынан күнөөлүү деп табылган. Агасы бийликте турган тушта ал Жалал Абад областында таасирдүү кишиге айланган жана рейдерлик кылган деп айыпталган. Ахмат 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин Бакиевдер өлкөдөн качып кеткенде алардын Кыргызстанда калган жалгыз бир тууганы болгон. 2010 жылдын 21 июлунда Жалал Абад шаарында кармалган. Кармалган учурда жанынан жасалма сакал, парик жана курал-жарактар табылганы айтылган. Ал Жалал Абадта массалык башаламандыктарды уюштуруу, улуттар аралык кастыкты козутуу, мыйзамсыз куралдуу түзүмдү түзүү, опузалап талап кылуу, ок атуучу куралдарды мыйзамсыз алуу жана сактоо, жерди өзүн билемдик менен ээлеп алуу, ошондой эле Токой фондусундагы жерлерге капиталдык курулуштарды куруу жана жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылуу боюнча күнөөлүү деп табылган. Ошондой эле 2010 жылдын 19 апрелинде Жалал Абадтагы областтык администрацияны басып алууга катыштыгы бар деп табылган. 2011 жылы Жалал Абад шаардык соту аны 7 жылга эркинен ажыраткан. Ахмат Бакиев журналисттерге берген маегинде дооматтарды четке каккан. 2012 жылдын башында Ахмат Бакиев жаза өтөө тартиби жумшартылып Бишкектеги номер 35 жатак абагына которулган. Бирок ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги жеке ооруканалардын биринде дарыланып жатып, 2012 жылдын 3 мартында качып кеткен. Булак BBC.